Чүйдө 3 метрлик чуңкурга мас абалдагы киши түшүп кетти. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жаранды таңгамал куткарышты. Министрликтен кабарлашкандай, Новопокровка айылында тереңдиги болжол менен 3 метр болгон чуңкурга эркек киши түшүп, жерине 3 куткаруучу саат 05:00 жетишти. Чуңкурга түшүп кеткен жаран чыгарылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. Бүгүн өлкөнүн туңгуч президенти Аскар Акаев Кыргыз өлкөсүнө келди. Бул тууралуу Супер КЖ порталына өздүк булактар билдирди. Мурдагы президент бүгүн 14 декабрда Манас аэропортуна конгон. Ал кумтөр боюнча сурак береби же жокпу азырынча белгисиз. Белгилей кетсек, Аскар Акаев УКМК менен болгон сүйлөшүүлөрдүн негизинде 2 августта Бишкекке келип, ошол эле күнү сурак берген. Ошондой эле кумтөр иши боюнча кол коюлган документтер боюнча видео кайрылуу жасап, кечирим сураган. 8 августта Аскар Акаев Бишкек-Москва багыты боюнча учуп кеткен. Видеого лайк басып жана каналыбызда эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочону да баса кетиңиздер.